Турак жайларды жана айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу мыйзамы коомчулукта чоң талкуу жаратууда. Бирок көпчүлүктүн камсыздандыруу туурасында толук маалыматы жок. Мындан улам бүгүнкү берүү дал ошол камсыздандыруу туурасында болмокчу. Камсыздандыруу экономикалык мамилелердин бир түрү. Ал табигый жана башка кырсыктардын кесепетинен келип чыккан зыяндын ордун толтуруу үчүн төлөнүүчү каражат. Камсыздандыруу ыктыярдуу жана милдеттүү түрдө болуп экиге бөлүнөт. Биринчи түрү камсыздандыруучунун өз демилгеси менен, экинчиси өлкөнүн мыйзамдарынын негизинде ишке ашат. ЕАЭПке кирген өлкөлөрдүн арасында Кыргыз Республикасында гана айдоочулардын жоопкерчилигин жана турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жок. Биримдикке кирерде аткарылууга тийиш болгон милдеттемелердин катарында бул ишти киргизүү бар болчу. Мындан улам автотранспорт каражаттарынын ээлерин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015-жылдын 24-июлунда, турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015-жылдын 29-июлунда Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, президент Алмазбек Атамбаев тарабынан кол коюлган. Расмий маалыматтарга караганда өлкөбүздө 1.100.000 автоунаа жана 1 миллиондой турак жай катталган. Унаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу 7-февралдан башталса, турак жайларды камсыздандыруу 11-февралдан тарта башталат. Мыйзам боюнча унаа ээлери камсыздандырылбаса, ушул жылдын май айынан тарта айыппул салуу каралган эле. Бирок коомчулукта катуу сынга кабылгандыктан өкмөт камсыздандырбагандарды жазага тартууну 2018-жылдын 1-январынан баштоо тууралуу чечим чыгарууга аргасыз болду. Ал эми турак жайын камсыздандырбагандар үчүн айып салуу каралган эмес. Алгач турак жайды камсыздандыруу тууралуу кенен сөз кылсак, камсыздандыруу полиси үчүн айыл жеринде жылына 600 сом, ал эми шаарда 1200 сом төлөө керек болот. Бул мыйзамдын негизи мааниси аябай жакшы, эмне жагынан? Бул социалдык мыйзам. 600 сомго, 1,5 миллион сомго чейин акча алган андай эч жерде жок. Үйүңөр толугу менен курап же өрттөнүп кетсе, ушундай табигый кырсыктарда, анда 500 000 сом камсыздандыруу полиси аркылуу аласыңар. Мисалы үйүңөр толугу менен эмес, баланча процент деп ошо пайызы эсептелет, канча таасирлердин баары. Ошончо азыраак аласыңар, ошого жараша. Шаарда болсо, баасы, камсыздандыруу полисинин баасы 2 эсе кымбатыраак, 1200 сом. Бирок ошо төлөнгөн акчаларда таасирлердин баарын эсептеп, толугу менен өртөнүп же курап калса, анда 1 миллион сомго чейин алса мүмкүнчүлүк болот. Эми алда пайыздар эсептелет, канча таасир, реалдуу ущерб болгон эмелердин баары пайыздар аркылуу эсептелип, ошончо акча берилет. Кандай үйлөрү камсыздандырылбайт? Авариялык абалдагы, бузулууга жатат деген турак жайлар, арестке алынган же тартылып алына турган үйлөр, техникалык талаптарга жооп бербей курулган үйлөр, табият кырсыктары коркунуч жараткан аймактарда жайгашкан үйлөр, кызыл китеби жок үйлөр. Эгер сиздин өйүңүз бардык талаптарга жооп берип, камсыздандырылган күндө да айрым учурларда акча каражаты берилбейт. Мисалы, жер титирөө 6 балдан ашпай, бирок үйүңүз талкаланып калса, чыгым төлөнбөйт. Кыргызстанда ушундай жер титиреген региондорубуз көп. Ошол эле Бишкекте, Ошто, Ферганский, Чуйский долиналарда жер титиреп, жылына 3000 жолу титирейт. Бирок көпчүлүгү алыс тоо жерлерде, элдер жашабаган жерлерде. Бирок бул шаарларда деле жер титиреген бир топ. Бирок бизде атайын нормалар бар. Градостроительный, глав архитектура, строительство, ошол жактардан нормалар бар. Кандай технологиялар колдонуш керек, кандай материалдар колдонуш керек. Ошол технология ал эмне сейсмостойкий зданиялар курулуш керек деген ошондой эмелер, нормалар бар. Мисалы, сиз ошолорду колдонбой, туура эмес, проектиңиз жок, нормотворческий эмелердин баарын бузуп, тартибиңер жок болуп, эптеп-септеп турган турак жайды өзүңөр куруп алып, анан ал 3 балл жер титиреген болгон менен курап калса, ал өзүңүз күнөөлүүсүз. Кандай учурларда камсыздандыруу төлөнбөйт? Согуш аракеттери жана анын кесепеттеринде, теракттарда, жарандык толкундоолор жана массалык дүрбөлөңдөрдө, жарандык же аскердик бийликтин буйругу менен жок кылынган же бузулган турак жайларга, техногендик, экологиялык жана чыр-чатактуу мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарда, турак жайдын ээси же үй бүлөнүн бойго жеткен мүчөлөрү тарабынан атайлап жасалган бузуу аракеттеринде,
Үйдүн жанына жер астындагы коммуникацияларды туура эмес коюп же жардыруу иштеринин натыйжасында үй урап калса, турак жайды коңшулар суу каптатып жиберсе, ошондой эле сиз үйүңүздүн эшигин же терезесин жаппай бир жакка кетип калган убакта катуу жаан жаап, үйүңүзгө зыян келтирилсе, колуңузда камсыздандыруу полиси болсо да келтирилген чыгым төлөнүп берилбейт. Себеби бул жерде эшик терезени ачып кеткен өзүңүз күнөөлүүсүз. Эгерде турак жай камсыздандырылбаган болсо, анда жаратылыш кырсыгынан же өрттөн жабыркаган турак жайлар үчүн мамлекет тараптан каражат берилбейт. Турак жайды камсыздандырууда 6 категорияда адамдарга жеңилдиктер каралган. Алардын кээ бири камсыздандырууга төлөнүүчү акчаны толугу менен төлөбөйт же жарым-жартылай төлөйт. Ошентсе да кокус кырсык болсо, аларга камсыздандыруу каражаты толугу менен берилет. Турак жайды камсыздандыруу боюнча шаар тургундарына суроо узатканыбызда айрымдары ал тууралуу маалыматы жок экенин айтышты. О да эл кандай болсо ошондой эле да биздики деле. Билбейм. Мен аны деле ойлоп көрүп турмун. Бирок камсыздан бара бар деле мамлекет ошону чечет, камсыздандан. Мен оюм ошондой бар деле. Мен жумуштун иши башталса бүттү да ошо. Камсыздандыруу кылыш обязательно милдеттүү түрдө кылыш керек. Себеп дегенде мындай да тамды камсыздандырып койсоңуз, сиз кандайдыр бир эки жоо чабышып атса, калканы бар кишинин көбүрөөк защитасы бар. Ошо сыяктуу эле камсыздандыруу өзүңүздүн келечегиңизди камсыздандырып атасыз. Жогорку кеңештин депутаты Абдывакап Нурбаев мыйзам ишке кирсе жакшы, бирок 6 ай ичинде өкмөт түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган жок деп камсыздандыруу боюнча өз оюн ортого салды. Өткөн жума 25-ден 29 январга чейин эл менен жолугуп келдик. Анан эл менен жолукканда эң көп кайгылган ушул маселе болду да. Анан биз кечээ эле парламент көпчүлүк премьер-министр Темир Сариевди бардык өкмөт мүчөлөрү менен чогуу алып, ушул маселе боюнча кеңири маалыматтарын уктук. Эң биринчиден бул жерде өкмөт бул мыйзамды былтыркы 5-чакырыштагы депутаттар кабыл алып, 6 айдан күчүнө кирет деп быйыл февралдан күчүнө кирип аткан. Ошо 6 айда өкмөт түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган жок да. Элде толтура түшүнбөгөн иштер бар, нерселер бар. Негизи бул өзү бул кабыл алса жакшы боло турган нерсе. Анан үйлөр боюнча бизде Кыргызстанда эң көп баягындай чрезвычайный ситуациялар боло турган нерсе экен да. Бизде ошол көчкүлөр, селдер, жер титирөө, баягы мөндүр жайыт, башка болот өтө көп нерсе. Анан ушунун алдын алыш үчүн бул жакшы нерсе. Анткени ошол нерсе болгондо былтыркы жылы бизде Ош областында Алай районунда, Кара Суу районунда жер көчкү, жер титирөө болуп үйлөр жабыркап тарыпты. Ошондо мамлекет бюджеттен кошумча акча издеп калат. Эгер биз камсыздандырууну киргизип алсак үйлөргө бул жакшы нерсе. Анткени айылдагы үйлөр үчүн айына 50 сом, шаардагылар үчүн 100 сом. Анан эл муну секин түшүнөт да, буга өтүш керек. Ал эми азыр автоунаа ээсинин жоопкерчилигин камсыздандыруу тууралуу сөз кылсак, өлкөбүздө 17 камсыздандыруучу компания болсо, автоунааны камсыздандырууга 15 тейине эми лицензия берилмекчи. Лицензия алуучу компаниянын кеминде 100 миллион сому болушу шарт. Мамлекеттик атайын фонд уюштурулат. Ага автоунааларды камсыздандыруудан түшкөн акчанын 6% которулат. Анда топтолгон каражат камсыздандыруу компаниясы банкрот болсо, компаниянын лицензиясы алынса же кырсыкка себеп болгон айдоочу качып кетип, табылбай калган учурда жабырлануучуларга төлөнүп берилет. Өзүңүздүн машинени айдап баратып, бирөөнүн машинени өзүңүз күнөөлүү болуп согуп ийсеңер, сиз күнөөлүү болуп атасыз. Анда сиздин жоопкерчилик камсыздандыруу полиси атайын силер акча төлөп алып атасыңар да. Ошол убакытта полис болсо силердин колуңарда, сиз мурункудай мындай мушташып тигилер менен разборка кылбай эле өзүңөрдүн камсыздандыруу компанияга чаласыңар. Аварийный комиссар деген ошол атайын бар. Ошол жер жол кырсык жерге келип, жарым саат 10 мүнөттүн ичинде болобу, силерге юридикалык жагынан жардам берет. Мына боонду жасаш керек, боондай фотография кылыш керек, болардын баарын толтуруп, кандай маалыматтардын баарын толтуруп, кагаздарды кандай туура жасаган, ошолордун баарын ДПС бир жагынан келет, мамлекеттик автоинспекциянын адистери. Алар өзүлөрү протокол чыйет, кандай тормозной путь, фотографиялардын баарын тиркеп, ошол өзүнчө документтердин баарын даярдайт. Эмне себеп? Алар андан кийин ошол документтерди өзүнчө комиссия бар. Ошол комиссия чечим чыгарат. Ким күнөөлүү болгон? Ошол эки машина мисалы бири-бирин согуп атпайбы? Ошол ким күнөө болсо, ошонун камсыздандыруу компания үчүнчү тараптарга бүт баарына төлөп берет. Тиги виновниктин ордуна. Азыркы убакта андай эч ким төлөгөн, жардам берген жок. Бири-бирин согушкан, анан бири-бири менен мушташып ошол жерде тура берет. Анан соттошуп 1 жыл, 5 жылга чейин соттошкондор бар.
эч кандай юридикалык жардам эч ким бере албайт. Акча жагынан эч ким жардам бере албай атат. Бул мыйзамды мындай ойлогондо оңой менен эмес, бүт чет мамлекеттерде ушундай ОСАГО деген милдеттүү түрдүү камсыздандыруу мыйзам. Автоунааларга арзан кымбатына, чыккан жылына карата тариф коюлбайт. Унаанын салмагына, кыймылдаткычынын көлөмүнө, айдоочунун жашына, айдоочулук тажрыйбасына карата тариф коюлган. Камсыздандыруунун баасы 2000 сомдон 4000 сомго чейин. Дагы 1 айга чейин алсаңар болот. Мүмкүнчүлүк бар. 3 айга чейин алса болот. 6 айга чейин алса болот, 9 айга и 1 жылга. Ошол мисалы жай күнү кээ бир айдап, кыш менен айдабайт. Тайгак деп коркот. Алар жарым жылга алат же 9 айга алат. Спец автотранспорт, ал комбайн болгондай тракторлор, алар жай күнү иштейт. Кыш менен оңдолуп бир жерде базада турат, туурабы? Алар да ошол комбайнге жылуу күндөргө ошол иштеген жаздан баштап күзгө чейин 9 айга алат. Ал арзаныраак түшөт. Мисалы сиз жаңы автоунааны жаңы сатып алсаңар сентябрда. Канча ай болсо ошого чейин эсептеп 6 ай, 3 айга аласыңар. Бүт жылга төлөбөй. Камсыздандыруунун максималдуу баасы 550 000 сом. Анын 200 000 сому жабырлануучулардын дарылануусуна, 200 000 сому каза болгондорго, 150 000 сому автоунааны оңдоо үчүн берилет. Ошол акчалар ошол үчүнчү тараптарга жетпей калса, мисалы ал жерде бир топ адамдар мындай жарадар болуп, анан автоунаанын баасы аябай жогору болуп, ал толугу менен талкаланса, мисалы чоң кымбат машинелер, внедорожниктер. Анын оңдогон баасы мисалы 150 000 сомдон ашса, анда 150 000 сом камсыздандыруу компания төлөп берет. Андан сырткары ошол күнөөлүү болгон төлөп бериш керек. Төлөбөйм десе, анда ошо пострадавшийлар сот аркылуу ошол күнөөлүү болгондон акчаны алса мүмкүнчүлүк бар. Сот аркылуу. Эгер жол кырсыгы шаардан алыс жерде болсо, анда ал жака авариялык комиссар барбайт. Тиешелүү документтер камсыздандыруучу компанияга келип түшкөндөн кийин 10 күндүн ичинде акт түзүлөт. Бул аварийный комиссар мындай чоң шаарларда сөзсүз барат. Мындай төө ашуу, мындай алыс жерлерде аварийный комиссар барбайт. Бирок ал баргысы деле кереги жок. Мындай эсептегенде ал сөзсүз ДПС барыш керек. Ошол жерде ар кандай подразделение бар. Кайсы жерге канча убакытта барган ошол нормативдерде бар. Алар ошол документтердин баарын түзүп, аварийный случай болгондо, ошондой кырсык болгондо, ким кандай тормозной путтар ченеп, сүрөт тартып, ошол документтердин баарын анан комиссияга баарын тиркеп, комиссияга жиберет. ДПС эч качан чечпейт, чечим чыгарылбайт. Алар мыйзам аркылуу только документтерди даярдап, ошол комиссияга берет. Ошол комиссия чечим чыгарат. Ким күнөөлүү болгон. Анан бүт ошол документтер камсыздандыруу компанияга тапшырылат. Ошол жерде уже чечим бар. Ким күнөөлүү болду? Анан үчүнчү тарап кандай таасирлер болду? Ошондон кийин камсыздандыруу компания 10 күндүн ичинде акт түзүш керек. Ошол үчүнчү тараптарга канча адам кайтыш болду, же жарадар болду, же ошол унаа кандай сынды, ошол унааны карап өзүнчө оценка кылат. Анан ошол 10 күнүн ичинде ошол кагаздардын баарын даярдап, ошол үчүнчү тараптарга көрсөтөт, берет. Анан үчүнчү тараптар эч кандай каршы болбой, макул болсо, кол коюп, биз макулбуз деп, 30 күнүнүн ичинде камсыздандыруу акчалар төлөнөт. Ошондой эле автоматташтырылган маалымат базаларынын борбору түзүлөт. Мында камсыздандыруу келишимдери тууралуу маалыматтар, катталган ар бир жол кырсыгы жана ага кайсыл тарап күнөөлүү экендиги белгиленип турат. Кайсыл айдоочу жана канча жолу жол кырсыгына кабылганы, анын канчасында күнөөлүү болгондугун билүүгө болот. Бишкек шаарындагы автоунаа ээлерине камсыздандыруу боюнча суроо салганыбызда, алар мыйзам кыргыз эли үчүн эртелик кылат дешти. Страховка боюнча бул менин оюмча пока даяр эмеспиз го деп ойлойм да. Мамлекет. Анткени бул ким билет, алыс жактан деле мисалы башка жакта Ысык Ата же башка райондордо ушундай эмелер аз да бизде филиалдарчы страховка боюнча. Анан алыс жакта айылдар жакта тоже бир авария болуп калса кандай болот дегендейчи. Менин оюмча пока эрте го. Бизде мамлекет буга даяр эмес, ошо элди аябай жакырчылыкта төлөш акчалар аябай кымбат болуп калат го. Менимче бир аз пока эртерээк биздин мамлекет үчүнчү. Ал боюнча көп деле маалыматым жок. Бирок негизи болсо жакшы болмок бизге деле страховка боюнча.
Билбейм, биздин кыргыздарга көнбөйбү. Айрым эл өкүлдөрү тарифтер, баалар көтөрүлүп, ал эми айлык төмөн бойдон калып жаткан каржылык каачылык учурунда автоунааны камсыздандыруу боюнча мыйзам элдин моюнуна түшкөн ашыкча жүк болот дешүүдө. Жыйынтык кандай болот, аны күтө туралы.